Өлкөгө тажы ылаңына каршы вакцинанын 3 миллион дозасы келип, анын 1,5 миллион дозасы колдонулду. Эмдөөнүн биринчи дозасын 876.740, экинчи дозасын 662.054 адам алды. Бул көрсөткүч калктын 36%-ын гана түзүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында жакынкы күндөрү тажы вирусуна каршы дагы Модерн жана Pfizer вакциналары келет. Улуттук националдык өзүбүздүн улуттук складыбызга 4 ошо жанагы холодильниктерди койдук, -70, -80 градуска биз өзүбүздүн кампага алып, андан кийин разморозка болгондон кийин +2, +8 градуста 1 ай кармасак болот экенбиз, ошондон анан региондорго таркатылат. Азыр реестр иштеп атат, анын ичинде биз дагы жанагы көзөмөл жүргүзүп атабыз, эмдөөдөн кийин побочный жана проявление после иммунизации деп. Ал арада Бишкек шаарынын айрым ооруканаларында кызыл зонада иштеген ак халатчандар августтун ортосунан бери кошумча акысын ала албай жаткандыгын айтып чыгышты. Министрлик вирус менен күрөшүүгө тартылган медиктердин компенсациясы чындыгында эле төлөнө электигин ырастоодо. Мындай жагдай бюджеттеги каражаттын тартыштыгы менен байланыштуу экен. Министрдин орун басары төлөмдөр үчүн 2021-жылдын май айында 50 миллион, сентябрда 178 миллион 800 миң сом чегерилгенин айтып, жакында көйгөй чечилерин билдирди. Андан сырткары дагы компенсация төлөмдөрү бул баягы кызмат кылгандарга, кызыл зонадагы врачтарга жана медайымдарга жана ошондой эле кичи медайымдарга төлөм жатат. Билесиздер, врачтар үчүн 3000 сомдон медайымдарга 2600 сом и кичи медайымдарга 2000 сомдон ар бир күнүнө. Тилге каршы каржынын жетишсиздигинен август-сентябрь токтоп калды. Бүгүнкү күндө биздин фондтун маалыматына ылайык, ушул жумада в крайнем случае аркы жумадан ушул кызмат кылгандар үчүн компенсация төлөмдөрү август айы жана сентябрь айы үчүн төлөнүп берилет. Министрлик саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү жана калктын ден соолугун жакшыртуу багытында жылдын аягына чейин 50-60 тез жардам унаасын сатып алганы турат. Аталган унаалар коопсуз шаар долбоорунун алкагында алынган акчага алынары белгилүү болду. Андан тышкары дары-дармек мафиясы баа саясаты боюнча да иштер жүрүп жатыптыр. Экинчиден, биздин экинчи мындай проблемный курчтуу маселе болуп атат. Биз ошо дарылар боюнча дагы кымбаттылык, ошого биринчи этаптарда быйыл приоритеттүү ошол баанын баасындагы регулированияга киргизгенге да аракеттиктер кылынып атат да. Биринчи этаптарда ошо электронный портал деп коет, дарылар боюнча дагы электронный база деп биринчи, экинчи этаптар киргизилген, ошо госзакупка системага да киргизилип, закупочный процесстерге. Экинчи этаптарда ошол биздин ошол кабинет министринин бир токтом чыккан болчу, временный регулирование ошого да өзгөрүш киргизип, 31 декабрда ошо процесстер кетип атат да. Бул ошол курчтуу маселе болуп атат. Сонун 20-жылы пандемия болуп атканда балалардын дарыларын баары көбөйүп, элдер аябай кыйналган болчу. Ошо биринчи стратегически караганда ошо направление ошол бааларды регулированияга киргизгенге аракет кылып атабыз да. Айта кетсек, буга чейин УКМК саламаттыкты сактоо тармагындагы системалык коррупцияны ачыктаган. Көзөмөлдөөчү органдардын өкүлдөрү гриптер болгонун, анын айынан мамлекет ири өлчөмдөгү салыктан куржалак калганын айтып келген. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.